саламатсыздар урматтуу достор, кайрадан биз сиздер менен Мезгил Медиа YouTube каналында руханият көрсөтүсүндөбүз. Бүгүнкү программабызда Кыргызстанга алыскы өлкөдөн саякат кылып нарын жергесине келип калган Лиза аттуу Германиядан келген менин бүгүнкү маектешим. Эң биринчи жолу келип аптырсың мейман катары. Анан Кыргызстан сага эмнеси менен жакты? I love the people, like the culture is really nice. Everybody's very Мага негизинен Кыргызстандын маданияты, көпчүлүк учурда жаратылышы, тоолору өтө жакты. Бизде Германияда өтө деле тоолор көп эмес. Анан бул жерде тоолор өтө көп болгондуктан тоолорго чыкканда мен өтө кыйналдым десем болот. Эң сонун. Лиза, айтсаң, Кыргызстанга алгач эле сен келгенде бул нарын жергесине келип калыптырсың. Анан эмне себептен нарынга саякат жолун тандап алдың? I have a friend that was in Kyrgyzstan. Негизинен нарынга мага досум келгенди сунуш кылды. Анан досум экөөбүз Таш-Рабатка, Кел сууга баралык дегенбиз. Бул эң негизги себеп болду. Ооба, сен ошо Таш-Рабатты, Кел сууну көргүң келиптир. Анан ал жак сага жактыбы, кандай экен? Like Tashrabat, we did like a hike, like my friend Francesco. Биз алгач тоого жөө саякаттоого мага өтө жакшы болду. Досум менен бирге барганмын. Менин досума биринчи жолу нарындагы тоолорго чыккан, бооз үйдө уктаган. Ал үчүн алгачкы жолу болгон окшойт. Билбеймин. Мен негизинен тоолорго деле анча чыкпаймын. Таш-Рабатта тоого чыкканда мага өтө ал жердин кооздугу, табияты, көрүнүшү мен үчүн өтө суктанаарлык болду. Таш-Рабат тоолорунун чокусуна чыкканда Кытайдын чек араларын көрөсүң. Ал жерде өтө сонун көрүнүш экен. Мага Кыргызстан маданияты, негизинен жаратылышы абдан жакты. Ошондой эле тоолор жакты. Бизде Германияда тоолор өтө деле көп эмес. Impressive to see. Кыргызстанга келгенде ошол биздин Кыргызстандагы тарыхый жерлерди кыдырып, ошол жерлерди көрүп, мындай жакшы бир сезимдер болуптур сенде. Анан Германия өлкөсү менен Кыргызстандын айырмачылыгы ооба баягы экономикалык жактан аябай чоң айырмачылык бар, социалдык жактан. Бирок кандай айырмачылык бар экен? Германия өлкөсү менен Кыргызстанда мындай руханий жактан кандай айырмачылыктарды сен байкай алдың? Ошол жөнүндө айтып берсең. Like first of all, what I said in the beginning, we do have mountains. Негизинен Германияда бизде Кыргызстанга окшоп тоолор деле өтө көп эмес. Бирок Альп тоолору жакын жерде бир шаар бар. Анын аты Калан. Калан жериндеги тоолор бир нече аймактарда. Кыргызстанга салыштырмалуу бул жердин тоолорундай деле болбойт. Ошол шаарда ал жерлердин тоолорунун чокусуна барсаң деле сен эч нерсени көрбөйсүң. Германияда сен бир жерге бара турган болсоң, мисалы тоого, жаратылышка эс алууга, ал жерде сен мамлекеттен уруксаат алышың керек. Ошондой эле бул албетте биз үчүн өтө чоң көйгөйдү жаратат. Германияга салыштырмалуу мен Кыргызстанда жүргөндө өзүмдү өтө эркин сездим. Германияда жергиликтүү элдер болсо өтө муздак келишет. Бирок сиздердин өлкөдө Советтер Союзунун духун сездим. Бирок ага карабастан кыргыздар өтө меймандос келишет экен. Мисалы үчүн кеч калып калсаң, караңгыда калсаң, сага жардам беришет экен. Ошондой эле алар тамак жейсиңби деп дагы сурашат экен. Бул силердин жергиликтүү элдин меймандостугу мага өтө жакты. Өзүмдүн досторума дагы Кыргызстан жөнүндө эмнелерди айтып бергиң келет эле? Like it depends if they want to, but Менин көп досторум алардын көпчүлүгү тоолорго чыкканды деле жакшы көрө беришпейт. Мен бирок досторумду сөзсүз түрдө Кыргызстанга алып келүүгө аракет кыламын. but I would try to. Биздин элдин ушул саякаттоодо, туристтерди кабыл алууда кандай жакшы бир өзгөчөлүктөрү бар экен? Анан кемчиликтери эмне экен? Сен кандай кемчилигин, анан жакшы жактарын көрө алдың? Honestly, until now, I don't have any bad memories in Kyrgyzstan. I had like Мен Кыргызстан жөнүндө өтө деле жаман нерсе көрө алган жокмун.
Бирок бир жолу мен туура эмес суу ичип алып, ошол суунун айынан бир аз ичим ооруп, кыйналган учурум болду. Жакшы нерселерден менин байкашымча сиздердин улуттук айымдар кийген элечек баш кийими бар экен. Ошол баш кийимди мага кийгизип көрүштү. Эң мага жаккан нерсе Соң көлдө көп иттер болгон эле. Ошол иттер мага абдан жакты. Кыргызстан мага негизинен өтө жакты, бирок келечекте эмне болоорун билбейм. Жалпысынан мага өтө жакты деп айта аламын. Сага ушул Кыргыз өлкөсүндө жүргөндө, бул жака саякатка келгенде биздин өзүбүздүн улуттук тамактар бар да. Ошолордон дагы сен балким даамсызгандырсың. Анан кайсыл биздин улуттук тамак сага өзгөчө бир даамы менен жакты же жакпаган жерлери учурларда болду? It's difficult to say because I'm normally vegan at home. Сиздин бул сурооңузга жооп берүү өтө мен үчүн кыйынчылык жаратат десем болот. Мен өзүм негизинен веганмын. Башкача айтканда эт жебеймин. Анан мен өзүмдүн закондорумду бузууга туура келди. Мисал үчүн сиздерде жылкынын этинен даярдалган же болбосо жылкынын сүтүнөн даярдалган курут, сүзүмө, кымыз бар экен. Мен ошол кымыздан ооз тийип ичип көрдүм. Ошентип мен өзүмдүн эрежелеримди, закондорумду бусканга туура келди. Бирок бул мага анча деле жаккан жок. Сага окшоп Кыргызстанга келе турчу туристтерге дагы эмнени айткың келет эле? Анан сенден эки ооз сөз болсун, жыйынтыктоочу сөз. If you come to Kyrgyzstan, you should be like aware that you should take. Мен Кыргызстанга келе турчу, саякатка чыга турчу туристтерди сөзсүз түрдө келгиле демекчимин. Ошондой эле тоого чыкканга керектүү нерселерди өзүңөр менен кошо ала жүрүшүңөрдү сунуштамакчымын. Себеби мен бул жакка келерде ошол нерселерди эске албаптырмын. Кыргызстанды саякаттагыла, ошол эле учурда Кыргызстанды саякаттаганда кубангыла, рахаттангыла деп айткым келет. Мен каалаймын Кыргызстанда туристтерди кабыл алууда меймандостукту ар дайым туруктуу кармагыла деп. Ошондой эле көптөгөн туристтик өнүккөн өлкөлөрдө дагы болдум. Ал жерде эптеп эле туристтерден акча алуунун амалын ойлошот. Мен болсо айтат элем, сиздер андай кылбаңыздар деп. Мен сиздерде акча болбосун дебейм. Бирок ошол эле учурда кишилерди алдоо болбойт эмеспи? Сөзсүз түрдө бааларды көтөрбөгүлө деп айтмакчымын. Бирок силерде бири-бириңерге карата болгон мамилеңер, адамгерчилик деген нерсе жогору турат экендигин мен сездим. Ошондуктан мен айтамын, келген туристтерди жакшы мамиле менен тосуп алышыңарды каалайт элем. Бирок мен ошонун баарын көрдүм. Ардактуу достор жана ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт да өз соңуна келип жетти. Ал эми урматтуу достор, бүгүнкү көрсөтүү боюнча кандайдыр бир ой пикир болсо, сөзсүз түрдө Мезгил медиа YouTube каналына катталып, подписка калтырып, өзүңүздөрдүн комментарийиңиздерди да калтырсаңар болот. Ошондой эле суроо жоопторго дагы албетте жооп бергенге аракет кылам. Ал эми ушундай видеолорду көбүрөөк көрүүнү кааласаңар, анда сөзсүз түрдө кийинки келген меймандар менен да маектешкенге аракет кылмакчымын. Ал эми ар бириңиздердин үй бүлөңүз түрдө тынчтык жашоосун, өлкөбүздө, мамлекетибизде сырткы туризм менен биргеликте ички туризм дагы өнүксүн жана Кыргызстан өнүгүү жолуна түшсүн деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктаймын. Көрсөтүүгө көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.